Мына альхамдулилля мурун ушуга чейин мына баягы дин тарап элдерге туура түшүнүп жетип, жөнөкөй карапайым адамдардын көбү билип калышкан да, арбактан жардам сураган болбойт экен, арбак колдосун деп айткан болбойт экен деп билишчү да. Эми азыр адаштырган молдолор чыкты да. Илимдүү мен тиякта окуп келген, биякта окуп келген. Эми ушуга дават кыла башташты, элестетип көр. Элдердин башын айландырып. Арбак колдойт, анан урат, анан мындай кылат, тигиндей кылат деп ушинтип атып. Карабайсызбы, элдерди кайра Алла Тааланын акысына тавхидке чакыра албай, макулуктардан сурабай, Алла Тааладан сурат деп дават кылып атсак, а булар теңирден тескери дават кылып атат. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кичинекей сахабасы Абдуллах ибн Аббас, Аббастын уулу Абдулла деген. Ошого насаат кылып айтканда айтып атпайбы? Эгерде сен бир нерсени сурасаң, аны Алла Тааладан сура деп. Эгерде бир нерсени сурасаң, Алла Тааладан сура деп. Эгерде жардам сурасаң, Алла Таала жардам сура деп атат. Кабырга бар, анан немеге бар, периштеге бар, же тигиге бар деген жок. Алла Таалага жүрөгүн байлап атат. А булар болсо эмне? Теңирден тескери да. Ошондуктан эмне элдерге туура таалим, тарбия керек да. Ошондой нерсенин баарын үйрөтүш керек. Баарыбыздын милдетибиз да. Баарыбыздын мойнубуздукка жүктөлгөн парыз айтыш керек. Мына көрүңүздөр, адашуу бат эле чыгат.